уруну мага таап, коюмду коромго алып келип беришти. Алайдан ошко мал уурдап саткандар кармалды. Алай райондук ички иштер бөлүмүнүн кызматкерлери тарабынан кылмыштын изи суу электе мал уурдаганга шектүүлөр кармалды. 2023 жылдын 13 мартынан 14 мартына караган түнү Алай районунун тургундарынын короосунан 2 баш кой уурдалгандыгын айтып, 71 жана 65 жаштагы тургундар арыз менен кайрылышкан. Арызда короосунан белгисиз жарандар тарабынан 2 баш асыл тукум койду уурдап кетишкендигин билдиришкен. Мына баратаны, кичине баратанын үстүнөн ашып түшкөн мына темирден. Ашып түшүп мына пружинаны ачкан кол менен. Ачып, мына баратаны ачып, унун койдун баратасын ачып, тандап бир койду алып кетишкен да булар. Анчага машинасына алсыра коюп коюптур, ошока машинага салып алып кетиптир койду. Аталган арыздар Алай райондук ички иштер бөлүмүнүн кылмыштардын бирдиктүү реестрине катталып, кылмыштын изин суутпай бетин ачууга кечиктерилгис чаралар көрүлгөн. Ыкчам издөө иш-чараларынын натыйжасында аталган кылмышка шектүү катары Ноокат районунун 35 жаштагы жана Өзгөн районунун 41 жаштагы тургундары кармалган. Шектүүлөр Алай райондук ички иштер бөлүмүнүн убактылуу кармоочу жайына киргизилди. Тергөө амалдарынын жүрүшүндө алар уурдалган койлорду Дэу Nexia үлгүсүндөгү автоунаага жүктөшүп, Ош шаарына алып барып сатып жиберишкендиги белгилүү болгон. Жабырлануучуларга келтирилген чыгымдар кайтарылып берилди. Үйүнө барбастан кезип, талада кезип жүрүп, уруну мага таап, коюмду коромго алып келип беришти. Мен буларга чын жүрөктөн ыраазычылыгымды айтам. Алай райондук ички иштер бөлүмүнүн кылмыш иликтөө бөлүмүнүн ыкчам иш-чараларынын негизинде изи суу электе кылмыштын бети ачылган. Келтирилген чыгымдар 60 000 сомду түзгөн. Кылмышка шектүү деп Ноокат районунун жана Өзгөн районунун тургундары 2 жаран кармалып, Алай райондук ички иштер бөлүмүнүн убактылуу кармоочу жайына киргизилген. Учурда тергөө амалдары уланууда. Учурда шектүүлөрдүн башка кылмыштарга катыштыгын аныктоо жана алардын кылмыштуу шериктерин кармоо боюнча ыкчам издөө иш-чаралары жүргүзүлүп жатат.